Саламатсыздарбы мекендештер, мынакей мен ушул саясатка киришпей эле коеюн десем, саясат сага киришип кетет экен. Ошондуктан саясатты сүйлөгөнгө туура келет экен. Себеп дегенде бул саясатта биздин ата мекенибиз, родинабыз Кыргызстан турат экен. Ошондуктан Кыргызстан өлкөбүз үчүн ар бир кыргызстандын жараны күйүп бышып өзүбүздүн оюбузду, пикирибизди, сунушубузду айтып турушубуз керек экен. Чындыгында эле бүгүнкү күндө карап көрсөк, кадр маселеси, идеология маселеси, ошондой эле биздин өнүкпөй жаткан маселелерибиз эмнеде? Мына ушул боюнча биз ой бөлгүбүз келет. Мисалы биздин падышалар, башкача айтканда биздин президенттер өздөрүнүн сөздөрүн өздөрү эле айтып кетишкен. Өздөрү эмне болоорун алдын ала өздөрү эле айтып кеткен. Мисалы ошол эле Пушкиндин чыгармасында баягы дуэл боюнча Пушкин өлөрүн алдын ала айткандай, биздин президенттер дагы кайсы сөздөн өздөрү чалынып, анан ошол сөздөрдү эле өздөрү айтып кеткен. Аскар Акаев өзүнүн президент болгонуна 3 жыл болгондо коррупция ак үйдүн 7 кабатына жетти. Ошондой эле монстрлор болуп кетти. Ошол монстрлорду, коррупционерлерди 7 кабаттан кууп түшүш керек деген. Мынакей ушул сөзүн өзү тастыктап, ушул сөзүнүн практиканты Аскар Акаев өзү болду. Чындыгында эле 7 этаждан коррупционерлерди эл кууп түшкөн, монстрлорду кууп түшкөн. Бирок алар 7 этаждан түшкөндөн кийин эле баягы эски адаттарын караган. Башкача айтканда Акаев 7 этаждан түшүп, өзү куулуп, элдер кууп түшкөн. Мына бүгүнкү күндө да Аскар Акаев өзүнүн сөзү менен ошол 7 этаждан куулуп кайсы жакта жүрөт. Ошондой эле андан кийинки президент болгон Курманбек Бакиев да айткан: "Мен үй бүлөмдү катыштырбайм. Менин балам баланча жерде. Үй бүлөм катышпайт. Ошондой эле эгерде керек болсо, мен ак үйдү автомат менен кайтарам" деген. Чындыгында эле мына ошол сөзүнө ошол күбөлөндүрүп, башкача айтканда өзүнүн сөзүнө өзү күбө болуп, өзүнүн сөзүн өзү күбөлөндүрүп ок атылды. Анын натыйжасында адамдардын өмүрү кыйылды. Ошондуктан ар бир сөзгө баягы Кудай Таала оозума сала берди деген мына президенттердин сөзүнө өзүнө сала беришкен. Башкача айтканда алар ант да беришкен: "Мен мамлекеттин бүтүндүгүн, ошондой эле элимди коргойм" деп ант беришкен. "Чек-араларын сактайм" деп ант беришкен. Бирок ал антында турган жок. Мынакей биздин мамлекетти бүлүндүрүп, мына Аскар Акаев менен Курманбек Бакиев бири Манастан калган каркыраны, экинчиси болсо кыргыз элинин Бакай жери деген, Алмамбет жери деген үзөң кушту мынакей не болду. Ошолорду берип, анан акырында ушул жыйынтыкка келишти. Дагы бир нерсе, мынакей Алмазбек Атамбаев: "Мен өзүм менен ала кетем" деген. Чындыгында эле кадрлардын баарын өзү менен кошо ала кетти. Ал кадрлардын баары бүгүнкү күндө анын айланасындагы абакта жатышат. Мына Атамбаев дагы айткан. Андан кийинки сөздөргө көңүл болсок, мына андан кийинки сөздөр болуп турат. А кийинки сөздөргө мүмкүн кийин да ушундай анализ бересиз. Мисалы ошондой эле жигитчилик сөздөрү. Калптын казаны кайнабайт деген сөздөр КТРдан программасынан кетти. Ошондой эле былтыйгандар, акмактар, шерменде деген сөздөр, жаңырган сөздөрдүн маңызын кийинчерээк айтарбыз. Бирок бүгүнкү күндө мен токтолуп кете турганым ушул. Мен башка бирөөнүн сөзүн айтпайм. Ошол эле өлкө башчыларынын, ошондой эле өкмөт мүчөлөрүнүн, өкмөт башчыларынын, ошондой эле биздин чиновниктердин өздөрүнүн сөздөрүн эле өздөрүнө айткым келип кетет. Кулак кагыш кылгым кетет. Себеп дегенде жетишибиз керек уже. Баары сабак болуш керек. Биздин айткандарыбыз сабак болуш керек. Сабак алганды үйрөнбөй калдык. Дагы бир нерсе, аалам адамы улуу Чыңгыз Айтматовдун Кудай Таалам бергени менен тагдыр деген болот экен деп айткан экен. Чындыгында эле карап көрсөңүздөрчү, Кудай Таалам бергени менен аны тагдыр каптап кетет экен. Мына бийлик берди, бирок ал бийлик тагдырга барып кептелди да. Ошондой эле бүгүнкү күндө айтып көрсөк, Кудай Таалам сулуу кызды берди, бирок ошол сулуу кыз бактылуу болобу? Бул дагы тагдырдан зависеть эткен да.
тагдырга көз каранды болот экен да. Ошондой эле мынакей биздин Кыргызстан мамлекетибизге алтынды берди. Кыргызстан мамлекеттин тоолорунда алтын турат. Мына ушул алтындардын баары казылып жатат. Бирок бүгүнкү күндө бизди карап көрсөңүздөр, биз алтыны бар мамлекеттей болуп жашап жатабызбы? Алтындуу мамлекеттей болуп жашап жатабызбы? Эмне болуп атабыз биз? Тагдырга күйүп келди. Ошол алтындын баарын жемкорлорго, коррупционерлерге, ошондой эле эл байыбасын, мен байын деген өзүмчүл чиновниктерге биз кармата берип атпайбызбы? Ошондой эле биздин алтындар сыртка чыгып кетип атпайбы? Алдатып жиберип атышпайбы? Себеп дегенде, ал өзүнүн алкымын ойлоп, анан башка бирөөгө алдатып жиберип атпайбы? Мына ушундайга туш барып атпайсызбы? Чындыгында эле ушундай окуя болуп атпайбы? Мен алтын маселеси боюнча айтып кетсем, бүгүнкү күндө Кыргыз алтын концерни алтын кармаган ишкана банкротто турат. Алтын кармаган ишкана эмне кылаарын билбей, анда кирешөө жок болуп турат. Чыгашасы менен эле эртең бүрсүгүнү Кыргыз алтын концерни жабылуунун астында турат. Башкача айтканда, ликвидация болуп кетиши мүмкүн. Алтын кармаган ишкана. Бул эмне деген шумдук? Эмне деген шумдук? Ушундай да болобу? Бул эң мындайча айтканда шермендечилик да. Биздин президентибиз жакшы айтат. Акмактар, былтыйгандар, шермендечилик деп. Саботажбы бул? Кыргыз алтын концернинин президенти Алмазбек Алымбеков мынакей көп жылдан бери иштеп атат. Бирок ошол Алымбеков келгенден бери коррупциянын, жемкорлордун, алтын менен кармалгандардыкы, ошондой эле ичи таарлык көрө албастыктар дагы чыгып атат. Кыргыз алтын концернинин жетекчиси Алмаз Алымбековдун артынан арыз жазылган. Инвесторлорго бут тозу. Кытайлык инвестор Чужау прокуратурага Алымбековдон арыз жазган. Менден алтын ылгоочу комбинатты куруу үчүн менден $300,000 взятка сураган деп. Эмне үчүн муну териштирбейт? Ошондой эле алтын ылгоочу комбинат курулуш үчүн ага элди чыгарыш үчүн $90,000 таркатылган. Мына бул боюнча дагы атайын укук коргоо органдарына берген. Бирок бүгүнкү күнгө чейин Алмазбек Алымбеков жүрөт. Ошондой эле тоодон келген 326 килограмм алтын 1,5 жылдык доходу алтын дайынсыз жоголуп кеткен. Элестеткилечи, алтын граммдан башталат, алтындын доходу. А 320 килограмм алтын деген эмне деген шумдук? Бул эмне биздин элге кереги жокпу? Мына бүгүнкү күндө биз карантинде турабыз. Канча адамдар ачка отурат. Хотя биздин чоңдор ал ачкачылыкты байкабай турганы менен. Значит, алар өздөрүнүн курсагы тойсо болду экен да. Алымбектин өзүнүн курсагы тойсо болду экен да. Элди качан ойлойбуз? Элдин камын ойлойбуз. Сен канчалык элди сүйсөң, эл сени сүйөт. Эгер сен элге жумуң жок болсо, эгер сен элди сүйбөсөң, эл дагы сени сезет. Мунун сүймөнчүлүгү жок. Анткени бул элди сүйбөйт деп. Качан чара колдонулат Алмаз Алымбековго? Мына ушундай биздин жетекчилер качанга чейин жүрөт? Эгерде ишти билбесе, кетсин да. Даже иш кошколсу керек да мындайларга. Бүгүнкү күндө Кыргыз алтын концерни, мынакей өзүңүздөр жакшы билесиздер, алтындын биринчи чыгышы 1986 жылы март айында Макмал алтын комбинатында чыккан. Ошондон кийин Кыргызстанда алтын барбы деп инвесторлор келген. А бүгүнкү күндө инвесторлор кетип калышы мүмкүн. Кыргыз алтын концерни ошондон бери келатып, Кыргыз алтын концерни бул өндүрүштүк ишкана болуш керек болчу. А Кыргыз алтын концерни ар кимдин аркасынан ээрчиген, ар кимди жандап жүргөн, жандоочу ишканага айланып калды. Мына биздин алтыныбыз. Ошондуктан качан биз элди ойлойбуз? Бул элди ойлобогондук. Алымбековго окшогон, Алмаз Алымбековго окшогон кадрлар калкты ойлобой элди аксатып жатат. Хотя алтыныбыз Кудай берген алтынды, Кудай берген бизге кендерди биз кенч кылбай, алардын кедергисин кесип атабыз. Алмаз Алымбеков мүмкүн өзүн ойлоп, ошол Кыргыз алтын концернинин президенти болуп жүргөндүр.
мүмкүн өзүнүн өнөктөштөрү менен жүргөндүр. А бирок алтын элге иштеш керек да. То баардыгы эл, Кудай берген элдин байлыгы. А элдин байлыгын өзүнө салган Алмаз Алымбековго чара көрүш керек. Ошондой эле Алмаз Алымбеков Макмал алтын комбинаты боюнча сүйлөп келсем, эми Комтор боюнча маселе көп. Жер үй боюнча дагы эле маселе көп. Себеп дегенде жер үй боюнча жана тендердин бонустары боюнча дагы маселелер көп. Ал боюнча адистерди айтар. Жер үй боюнча маселелер дайыма эле чыгып атат. Бул элге иштеш керек деп чыгып атат. А бирок ушулардын уккан бирөө барбы? Биз ишенген бирөө барбы? Качан бирөөлөрдү ойлойт? Качан бирок элди, калкты ойлойт? Мен ойлоп калдым. Биздин чиновниктерде, биздин жанагы отурган ак үйлөрдө. Алар элден ичтарылык кылат окшойт. Эл байып кетпесин. Эл байып кетсе бизди карабай калат. А эл бизге көз каранды болсун. Ошондуктан биз коррупциялык жол менен бай берели дагы, а элге себелеп койсок, элдин курсагы тойсо жүрө берет деп ойлойт окшойт. Антпей элди ойлойлу. Эл алтын элдики. Ошондуктан элди ойлоп, элди сүйөлүчү. Урматтуу чиновниктер. Мен сиздерди айтар элем. Давайте канчалык элди жакшы көрсөк, эл бизди жакшы көрөт. А эл деген биздин мамлекет. Мамлекеттин сүймөйүнчүлүгү болчу. Эгерде мамлекеттин сүймөйүнчүлүгү болсок, биз ушул Алмаз Алымбековго окшогондорду кызматынан кетиришибиз керек. Ушул да кызматынан кеткен. Мына бүгүнкү күнгө чейин Солтон Сары комбинатынын директору болуп, Алмазбек Атамбаевдин шоопуру Икрам Илмияновдун өкүл баласы Каныбек Дийханов директор болуп турат. Бул эмне деген эме? Эмне деген эме? Атамбаевди алгандан кийин Атамбаевдин тамырларын кошо алыш керек болчу да. А тамыр деген жайылат да. Каныбек Дийхановду эмнеге кызмат кылат? Икрам Илмиянов, биз шоопурдан тажап жүрсөк, шоопурдун өкүл балдары дагы эле жумушта жүрөт. Демек, ошол шоопурдун убагында Каныбек Дийханов менен Алмазбек Алымбеков дегиле Атамбаевдин убагындагылары менен ал партнер болуп калганда. А партнерду ырытпай атат да. Ошондуктан Алмазбек Алымбеков дагы, Каныбек Дийханов дагы кетиш керек. Мына бүгүнкү күндө өзүңүздөр жакшы билесиздер. Бири-бири менен бөлүшө албай, бири-бири менен мушташып турушат. Бири-бири менен урушуп, бирин-бирин уккорго урганда берет. Мынакей Алмазбек Алымбеков менен анын замы Нурдин Каниметов экөө уже бири-бирин кармашып башташты. Демек бул жерде доля кармашып башталды да. Ошондуктан мен айтар элем, буга окшогон Алмазбек Алымбековго окшогон, Каныбек Дийхановго окшогондор. Келгиле, алтынды өндүрөлү. Тоо кен ишке киргизели. Жакшы инвесторлор болсо ошону мамлекеттин пайдасына келтирип иштейли, урматтуу чиновниктер. Келгилечи, эң башкысы элди ойлойлучу. Жанагы иштей албаган кадрларды эмес, алар менен бөлүшпөй, аларды элден бөлүп коелучу. Ошондой коррупционерлерди элден бөлүп коелучу. Наоборот, элге кадр кылып, кайра тескерисинче элди бөлбөй. Урматтуу чиновниктер, урматтуу ак үйдөгүлөр, сиздерди ак үйдөгү адамдар дейт. Эми ошол ак үйдөгү адамдар эмет кылгылачы. Ак үйдү кара үй кылбагылачы. Атына жараша зат. Мына бул убакка чейин ак үйдүн алстында кара таш менен ак таш эстелик орнотулду. А коррупционерлерди мынакей азыр чыгып атышат. Ошол кара ташка списогун илип коюш керек. Кара ташка списогун жазыш керек. А бирок жакшы иштегендерди да ак ташка да жазыш керек. Эгерде ушундай пикирге келсек. Ошондуктан келгиле, тазаланалы, жаңыланалы, жаңы кадрларды койлолу. Элди сүйгөн адамдан анын жүзүнөн көрүнүп турат. Ошондуктан мен айтар элем, дагы бир жолу айтам, улуу Чыңгыз Айтматовдун сөзүн. Кудай Таалам бергени менен тагдыр деген болот экен. Кудай Таала баарын бизге берген. Бирок биз ичи тарылык, көрө албастык кадрларды, жакшы кадрларды көрө албастыктан биз ушундай тагдырга туш болуп атабыз. Бизге Кудай Таала алтын берген, тообузду берген. Мынакей Мухаммедкалы Абылгазиев аба майданы, аба мейкини менен эмне болот? Бүгүн отпускага кетиптир. Демек, ал ашын ашкан эмес.
ушундай акча турат деп кээ бир айтып атпайбы? Мен дагы бир жолу айта алам. Көрдүңөрбү, Мухаммедкалый Абылгазиев кырда турган, кырылап басып кетип калды. А Мухаммедкалый Абылгазиев отставкага кетиш керек. Ошондой эле Кыргыз Алтын концернинин президенти ошо Алмазбек Алымбековдун жубайы бүгүнкү күндө Макмал Алтын компаниясын иштетебиз деген кытайлык Макмал Gold компаниясында өзүнүн үлүшү бар экен. Бул эмне деген ушундук билбейм. Эмнеге ушуга чейин ушинтип биз өндүрүштү элге иштетпей өлүк кылабыз. Эмне үчүн алтынды элге иштетпей, аны алкымга тыгабыз? Элди ойлойлу, калкты ойлойлу. Эгер ойлосок, ушуга окшогон кадрлардан жолотпой, аны элден бөлүп чыгарышыбыз керек.